Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Xo'p, Muxtasarul Qudri attуу kitebimizden sabagыбызды ulanmakçыбыз. Өткөн темада намаздын ичинде макрух болгон амалдарды айтып бүткөндөн кийин келип намазды бузуучу амалдарга келип токтогон экенбиз. Бул жерде, бул китепте намазды бузуучу амалдардын өтө саныны аз атайт. Ошондуктан биз бул темада башка китептерге дагы кайрылабыз. Түшүнүңүздөрбү? Wa in takallama fi salatihi sahiyan aw amidan batalat salatuhu. Eğer namazında unutkан абалда adашып unutkан абалда же атайын дүйнөлүк сөз сүйлөсө намазы бузулат. Кыскасы, намаздын ичинде, намаз окуп жаткан кезиңизде намазга тиешелүү эмес, зикир эмес, Кур'ан эмес, зикир эмес, дүйнөлүк сөз сүйлөй турган болсоңуз, аз сүйлөйсүзбү, көп сүйлөйсүзбү, адашып сүйлөйсүзбү, унутуп сүйлөйсүзбү, айырмасы жок, эмне экен, намаз бузулат. Эми мындан тышкары дагы, жанагы жогоруда айтканымдай, мындан тышкары дагы намазды бузуучу амалдар бар. Алардын бири саламга жооп айтуу. Эгерде сизге бирөө намаз окуп жаткан кезиңизде Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтса, сиз ага унуткан абалдабы, атайынбы, ва алейкумуссалам деген сөздү айтсаңыз, намазыңыз эмне болот? Бузулат. Атайын айтасызбы жообуну, билип туруп намазда экендигиңизди, же унутуп калып адашып айтып коесузбу, айырмасы жок, намаз эмне болот экен, саламдын жообун айтсаңыз, бузулат. Экинчиси вассаламу амдан дейт. Атайын башка бир адамга салам берүү дейт. Салам айтуу. Намаз окуп жатасыз. Мисалы айталы, Али намаздын ичинде намаз окуп жатып, анан не кылат? Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп жумадылга салам айтат. Билет намаздын ичинде экендигинде. Ошондо намаз не болуп калат? Бузулуп калат. Бирок ушул китептерде вассаламу амдан деп келет, муну жакшы бөлүп туруп караш керек. Салам айтуу, намаздын ичинде салам айтуу. Адамга салам айтуу бар, анан эмнеге? Намаздан чыгуу максатында салам айтуу бар. Ошону унутпаңыздар. Адамга салам айтуу, бул атайын айтасызбы, унуткан абалда айтасызбы, айырмасы жок, адашып айтып аласызбы? Айырмасы жок, намазды буза берет. Ал эми эгер сиз намаздан чыгуу максатында салам айтсаңыз, анда намазыңыз бүтөлөк кезде атайын салам айтсаңыз намаз бузулат, бирок унуткан абалда, унутуп коюп адашып кетип айта турган болсоңуз намаз бузулбайт. Кандай экен салам айтуу? Экиге бөлүнөт. Адамга салам айтуу, анан намаздан чыгуу максатында. Адамга салам айтуу кандай? Атайын айтасызбы, адашып айтасызбы, намазды бузат. Бирок намаздан чыгуу максатында болсо анда карайбыз. Атайын айтсаңыз, билесиз, сиз намазыңыз бүтөлөк. Айтсаңыз намазыңыз бузулат. Бирок унуткан абалдачы, кээде болот го, мисалга 4 рекеттик намазда экинчи рекетке отургандан кийин, экинчи рекеттен кийин унутуп адашып калып намазым бүттү деп салам берип алабыз. Турабы? Ассаламу алейкум. Анан эсиңизге келет, намаз не боло элек? Бузула элек. Ошондо кайра Аллаху акбар деп туруп кетип намазыңызды уланта бересиз. Чүнкү улантасыз да, бирок намаздын акырында сажда саху кылып коесуз да. Чүнкү андан кийин жана намазды бузуучу амалдардан бул деп үндү оңдойсуз го. Мына ошол дагы эгер себепсиз боло турган болсо үзүрсүз. Ошондо дагы тамга пайда болот да. Дегениңизде мисалга деп эки тамга пайда болуп калат да. Алиф менен ха тамгасы пайда болот. Туурабы? Мына ошол дагы эгер себепсиз, биз үзүрсүз боло турган болсо намазды эмне кылат? Бузулат. Ал эми эгер бир себеп менен болсо, анда намазды бузбайт. Мисалга айталы, Али имам. Анан кээде окуп жаткан кезиңизде үнүңүз не болуп калат? Бүтүп калат, тосулуп калат, чыкпай калат. Ошондо деп үнүнү оңдосо не экен? Бузулбайт. Же болбосо имамы адашып кетти. Али имам эмес. Айталы, Жумадыл имам, Али имамдын арттан уюган. Анан Жумадыл адашты. Намазда адашты. Ошону оңдоо үчүн, ошого билдирүү үчүн, билдирүү максатында деп кое турган болсо не экен? Намаз бузулбайт. Түшүнүктүбү? Же болбосо
айталы Али намаз окуп жатат, мен сырттан Али деп кыйкырып атам да, келип алып эшигин таракатып, ошол мезгилде анан Али намазда экендигин билдирип деп койсо, декен намаз бузулбайт. Чүнүктүү мындай пайдасыз, эгерде жөндөн жөн эле үнүңүздү неметсеңиз, ошондой деп тамгат пайда болсо деген кезиңизде намаз не болот экен? Бузулат. Ал эми кандайдыр бир себеп менен боло турган болсо намаз бузулбайт. Түшүнүктүүбү? Андан кийинки намазды бузуучу амалдардан чүчкүрүккө жооп айтуу. Эгерде мисалы мен намаз окуп жаткан кезде чүчкүрдүм, же намаздын сыртында чүчкүрдүм. Аны жумадин укту да ярхамукаллаху ва яшфик деди. Кудай Таала сени медимиге бөлөп жана сага шифа берсин деген сөздү айтты да. Ушул сөздү айтса намазы не болот экен жумадилдин? Бузулат. Бирок чүчкүргөн адам өзү айтсачы, намаз бузулбайт. Айтпашым керек мен. Мисалы мен намаз окуп жаткан болсом чүчкүрсөм айтпашым керек. Бирок ошого карабастан, эгерде кокустан, адатта ушундай го, чүчкүргөнүңүздөн кийин алхамдулилля деп коесуз го. Чүчкүрүп алып алхамдулилля деген сөздү айтсам, намаз не болбойт? Бузулбайт. Түшүнүңүздөрбү? Жооп катарында айтылса бузулат. Жооп катарында эмне айтат жумадыл? Жаңкы мисалда ярхамукаллаху ва яшфик деген сөз. Андан кийинки онтоо намазды бузат. Онтоо. Түшүнүңүздөрбү? Мындай дейт го кээ бир адамдар намаз окуп жатып да эле. Мына ошол дагы намазды не кылып коет? Бузат таксы. Бул оору себебинен болушу мүмкүн, бул жанагы ордунан турган кезде кичине веси чоңураак адамдар дейт, же кээ бирлер жөн эле дей берет го. Ошолор бүт намазды эмне кылат экен таксыларым? Бузат. Андан кийинки бузуучу амалдардан дагы бири үн чыгарып ыйлоо. Жөн эле көз жаш төксөңүз намаз бузулбайт. Бирок үн пайда болсо, тамга пайда боло турган болсо, жанагы өңгүрөп ыйлайт го кээ бирлер. Ошондо ыйласаңыз намаз бузулат. Бирок акырет маселесинде болсо бузулбайт таксылар. Акырет, мисалга сиз аябай күчтүү карекесиз, аалымсыз, немени, аяттарды мындайча айтканда бүт тафсирлери менен укмуш билесиз да. Ошондо жанагы Куран окулуп жаткан кезде жанагы азап аяттарга келдиңиз. Адамдарды алып жанагы күнөкөрлөр тозокко кирет, мындай болот, куйкаланат, тиги болот. Келгенде ошондо анан бир акырет үчүн Кудай Тааладан коркуп ыйлай турган болсоңуз, намаз не болбойт экен? Бузулбайт. Бирок жөндөн жөн эле бир оору себебинен же бир башка себептен көзүңүздөн же бир башыңызга бир кайгы келген, бир жакыныңызды мисалы жоготуп алгансыз, ошонун себебинен эгер ыйлай турган болсоңуз, намаз не болуп калат? Бузулуп калат. Акырет үчүн болсо кыскасы бузулбайт, дүйнөлүк максатта болсо эмне экен? Бузулат. Андан кийинки бузуучу амалдардан бирөөдүн сөзүнө жооп айтуу. Зикир менен, Куран менен жооп айтсаңыз да эле намаз бузулуп калат да. Мисалга, мен намаз окуп жататтым, жумадыл келди да, паланчы киши өлүптүр деп койду да. Мен намаз окуп жатып, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун дедим. Обычно бир кайгылуу, бир капа кыла турган бир кабар жетсе, ушул сөз айтылат. Туурабы? Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Ушул аят ба, аят эмеспи? Аят. Бирок ошого карабастан мен жооп катарында айткандыгым үчүн намаз бузулуп жатат. Түшүндүңүздөрбү? Же болсо бир кубанычтуу кабар келди. Мисалы намаз окуп жататты, жумадыл намаз окуп жаткан кезде, айталы жумадыл жашы улуу, аял алган, анан балаң төрөдү деп сырттан бир үн чыгып калды. Жумадыл балалуу болдуң дегенде жумадыл алхамдулилlah деди да. Намаз окуп жатып. Түшүнүңүз, шүгүр кылып, мында дагы намаз не болуп калат? Бузулуп калат. Же жумадыл намаз окуп жаткан кезде бир аябай таң калыштуу бир окуя болуп кетти. Таң калыштуу окуя болуп кетти, палан жерде тоо жылып кетти деп койго, не деп койго, кысасы бир адамды мындай таңга калтыра турган бир сөз болду да. Ошондо анан жумадыл субханаллах деп койду да. Өзү таңыркаганда арабтар эмне айтат? Субханаллах дейт. Түшүнүңүздөрбү? Кыскасы ошол жооп иретинде сиз зикир менен жооп кайтарсаңыз дагы жооп максатында болсо, намазыңыз не болуп калат таксырым? Бузулуп калат. Ал аят экендигине карабастан, сүннөттө бар экендигине карабастан, зикир экендигине карабастан сиз жооп максатында айтсаңыз, не болот? Намаз бузулат. Бирок кыраат максатында айтсаңызчы. Мисалы кээ бир аяттар бар го, адамдарга кайрылат да.
Баягы я Яхья хузил китаб, о Яхья сен китепти алгын дегенде барбы ошондой аят? Я. Кар келет кана? Барбы? Бара. Ошону сиз эгерде Жумадылдын аты Яхья болсо да, сен ошол аятты барго окуп келип, ошол фразасыны бул кишини китепти ал деген максатта кайрылсаңыз, Жумадылдын атын Яхья деп коюңуз. Намаз не болот? Бузулат. Түшүндүңүзбү? Бирок кыраат максатында улантып кете турган болсо, намаз не болбойт? Бузулбайт таксыр. Түшүнүктүүбү? Жана намазды бузуучу амалдардан бири бул амалул касир деп коет. Амалул касир көп амал дейт. Көп туура эмес иш кылуу дейт. Ошол көп амал дегенди алымдарыбыз көп амал деп эмнени айтат десе, бир канча түр мындай тафсирлешкен да. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча эки колго муктаж боло турган амалды аткаруу дейт. Обычно аткарууда эки кол менен гана кыла аласыз ошол ишти. Мисалга топчуну төнөө канча кол менен кылынат? Значит, бир кол менен да төнөсөңүз намаз бузулат деген сөз. Адатта эки кол менен кылына турган ишти аткарсаңыз не экен? Көп амал деп аталат. Допу кийүү не? Допуну бир кол менен не кылабыз? Алабыз да киебиз, туурабы? Я. Значит, допуңуз түшүп кетсе, сиз эки колуңуз менен алып кийсеңиз да намаз бузулбайт. Себеби бул адатта эмне бул? Бир кол менен аткарыла турган амал. Бул кээ бир алымдардын чечимелери. Башка алымдар айтат, амали касир эмне десе, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи пикири дагы ушул да. Ошол ким эмнеге учураган болсо, кабылып калган болсо, ошол кишиден өзүнүн оюну алабыз дейт. Өзү караш керек дейт да. Өзү мен туура эмес ишти көп кылып, мисал көп кыймыл аракет жасады да. Тырмаландым да, кылдым да, анан өзү оюнда айтты да. Мен ушул намазымдын ичинде өтө туура эмес иштерди көп кылып койдум десе, ошол амали касир болот да, намазы бузулат дейт. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн намаздын ичинде көп кыймыл аракет не кылбаш керек? Намазга тиешеси жок, кыймыл аракеттерди жасабаш керек. Балким жүрөгүңө ошол ой кетет да. Туурабы? Мен туура эмес движенияларды, кыймыл аракеттерди көп жасап койдум деп. Абу Ханифа ушул пикирди айтат. Себеби Абу Ханифанын бир адаты бар. Ким эмнеге кабылса, өзүнүн мнениясын сурайт да. Сен өзүң не дейсиң жуну? Шуну көп дейсиңби же аз дейсиңби? Көп десең намазың не болот экен? Бузулат. Аз десең намазың бузулбайт дейт. Үчүнчү дагы бир тафсирди алымдар айтышат. Сырттан караган адам сизге баа берет да. Мисалы, эң кыйыны ушул да. Мисалга айталы, жумадыл намаз окуп жатат. Анан андай кылып кыймылдап атат, мындай кылып атат, такыр эле мындай намаз окуучуга окшобойт да. Мен сырттан мындай карап туруп, бул жумадыл намаз окуучуга да окшобойт го деп койсом, бүттүн жумадылдын намазы бузулуп калат таксыр. Ушундай дагы тафсири бар да. Жанагы амали касирди көп амал кылууну. Түшүндүңүзбү? Ушундай дагы алымдар чечмелеген. Ошон үчүн аябай этият кылып намазда адам деген берилип окуш керек да таксырларын. Чтобы сырттагы адам сизге баа бере турган болсо дагы не болду? Иш чатак болуп калат. Мафхум? Кээ бирлерини бул жакта айттык. Жеш, ичиш намазды бузат деп бар го. Буларны кээ бирлерини айтып өтүп кеттик эми. Кайра бул жерде токтолбойлу ага. Fa in sabaqahu al-hadathu ba'da ma qa'ada qadra at-tashahhudi tawadda'a wa sallama. Эгер намазда ташаххудтун өлчөмүнчө отургандан кийин дараты сынса дейт. Дарат алып салам берет. Мисалга намаздын бардык фарздары бүттү. Намаздын акырына жеттик. Ташаххудтун өлчөмүнчө отурдук. Эң акыркы фарз эмне эле? Салам берүү. Ташаххудтун өлчөмүнчө отуруу. Аны да аткардык. Бирок ошондон кийин салам бергичек эмне болуп калды? Кокус даратыбыз сынып калды. Кокус даратыбыз эмне болду? Сынды. Сындыбы? Бизге эмне калган? Важип салам берүү. Барып дарат алабыз да, ошо саламды айтып коебуз. Намазыбыз эмне болуу үчүн таксырым? Толук болуш үчүн. Түшүнүктүбү? Wa in ta'ammada al-hadatha fi hadhihi al-halati aw takallama aw amila amalan yunafi as-salata tammat salatuhu. Эгер бул абалда дейт. Бул абалда дегенинен максат жанагы ташаххудтан кийин, намаздын акырында ташаххудтун өлчөмүнчө отургандан кийин атайын дарат сындырса. Жанагы жокорку биринчи мисалда эмнеде? Кокус. Мында атайын мисалга жел чыгарды. Же дүйнөлүк сөз сүйлөдү атайын. Же болбосо намазга каршы бир амалды жасады. Жеди, ишти, же кыбладан бурулуп кетти. Намаз эмне болот экен? Толук болот.
Себеби бүт фарздарды бул киши не кылган болот? Аткарып бүткөн, болгону важип калган. Ошол важипти аткарбагандыгы үчүн күнөөкөр болот албетте. Күнөөкөр болот, бирок намазы толук болуп эсептелет. Эми ушул жерде таксырларым бир нерсе бар да, бир айта турган нерсе. Мурунда эле бир эсиңерге салганмын, айтканмын, важипти таштоо менен намаз макру тахрими болот да. Макру тахрими болот. Мына ошондой макру менен бүткөн намазды кайра башыдан окуу важип болот. Түшүндүңүзбү? Намаз макрух менен бүткөн болсо, кайра башыдан окуу эмне экен? Важип болот. Бирок бул маселеде аалымдарыбыздын ортосунда абдан талаштар бар. Кайра башыдан окуу мустахаб болот дегендер бар. Кайра башынан окуу эгер учурда болсо, вакыт чыга элек болсо важип, вакыт чыккандан кийин кайра башынан окуу мустахаб дегендер бар. Кээ бир аалымдарыбыз айтат, вакыттын ичинде дагы, вакыттан кийин дагы кайра башынан окуу важип дегендер бар. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн намазыбызды кокус ушундай макру менен бүтүрүп алсак, кайра башыдан окуу эмне экен мойнубузга? Важип болот. Азыркы учурда дагы биз важипти эмне кылдык? Таштадыкпы? Намаз эмне болду? Бузулбады, макрух болду. Туурабы? Макрух болгондуктан кайра башыдан эмне кылышыбыз керек таксылар? Окуш керек. Важип мойнубузга окуу. Албетте эгерде сиз окубасаңыз, эртең акыретке барган кезде сизди намаз окубадың деген сурак болбойт. Не деген сурак болот? Важипти таштадың, сен күнөө иш кылдың деген сурак болот. Түшүнүктүбү? Ва ин раал мутаяммиму ал-ма'a фи салатихи баталат салатуху. Эгер таяммум кылган адам намаздын ичинде, дал ортосунда, фи дегенди ортосу деген сөз. Бул акырында эмес, ортосунда, дал ортосунда сууну көрсө, намазы не болот дейт? Бузулат дейт. Сууну көрүп эле намазды бузабы? Таяммум темасында айткам, сууду көрүп эле бузбайт таксырым. Сууду көрсөң эле таяммум бузулуп калбайт. Таяммум бузулуш үчүн сиз сууду көрүп, ошол сууду колдонууга дагы алыңыз жетиш керек. Туурабы? Сууду колдоно алсаңыз, ошондо бузулат. Эгерде сууду колдоно албасаңыз, намазыңыз не болбойт? Бузулат. Ошон үчүн мына жерде дагы ошол таяммум кылган адам сууду көрүп, аны колдонууга алы жете турган болсо, намазы бузулуп калат. Себеби жанагы орун басар менен максатты иш жүзүнө ашыруудан мурун негизги маселе кайра ордуна келип калды, дарат алуу деген. Орун басар менен биз ишти бүтүрө эле керек. Таяммум эмне эле? Дараттын орун басары. Орун басар менен иш бүтө элек, кайра негизги маселе кайтып келип калды таксыр. Дарат. Ошон үчүн намазды кайра башына окуйт. Бирок ва ин рааху ба'да ма qa'ada qadara at-tashahhudi aw kana masihan fanqadat muddatu mashihi aw khala'a khufayhi bi amalin qalilin aw kana ummiyan fata'allama suratan aw uriyanan fawajada thawban aw mu'mian faqadara ala ar-ruku'i was-sujud aw tadhakkara anna alayhi salatan qabla hadhihi aw ahdatha al-imam al-qari fastakhlafa ummiyan aw tala'at ash-shamsu fi salati al-fajr aw dakhala waqtu al-asr fi al-jum'ati aw kana masihan ala al-jabirati fasakhata an bur'in aw kanat mustahazatan fabari'at batalat salatuhum. Ушул сүйлөмдөрдүн бардыгында хабар кайсыл? Баталат салатухум. Фи каули Аби Ханифата. Абу Ханифанын пикири. Кыскасы Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча азыр учурда биз окуган 12 мисалда намаз окуучунун намазы эмне болот? Бузулат. Эмне болот экен намазы? Бузулат. Абу Ханифанын неси боюнча? Көз карашы боюнча. Ошол мисалдардын эң биринчиси кайсы экен? Ташахудтун өлчөмүнчө отургандан кийин таяммум кылган адам сууну көрдү. Жанагындай сууду көрүп колдонууга алы жетти, намазы не болот? Бузулат. Бул биринчи мисал. Экинчиси, масыга мас тарткан киши ташахудтун өлчөмүнчө отургандан кийин салам берүүнүн астында масыга мас тартуунун мөөнөтү бүттү. Салам берүүнүн астында эмне болду? Мөөнөт бүтүп калды. Мөөнөт бүтүп калды, бутуңуздун дараты сынды. Туурабы? Сынабы? Значит, сиз не болуп эсептелесиз? Даратсыз. Даратсыз намаз дурус болобу? Болбойт. Намаз бузулат. Же өзүнүн масысыны амали калил, мындайча айтканда аз амал менен, аз амал дегенин мааниси масысы кенен экен, анан бир колдоп чечип койду да. Кыйналбай. Эгерде амали касир менен чечсечи, кыйналып жатып атайын намаз окуп жатканда масысын чечсечи,
Анда амали касир болот да, о жокордагыдай, эгерде атайын даратты булса, намазы эмне болот эде? Дурус болот эде, бирок макрулук менен тура, ошол амалга кирип кетет. Бул жерде намаз бузбай турган бир ыкма менен маслин чечти. Масли кенен экен, акыры не кылып койду, кыйналбай чечип койсо. Эмне болду? Намаз не болот экен? Бузулат. Касир кылганда намазы толук болот эде. Бул макрух болот эде. Бул калил кылгандыктан намазы эмне болуп калды? Бузулуп калды. Аукана уммиян фатааллама суратан. Же саватсыз адам намаздын ичинде бир сүйлө үйрөндү. Мисалга мен такыр Кур'ан окуй албайм да. Намаз дурус боло турган өлчөмдө Кур'ан не кылбайм? Билбейм. Бирок жумада жаныма келди да сонун кылып, мисалга айталы Ихлас сүрөсүн окуду, мен угуп, немем күчтүү экен да, жанагы слуховой. Дароо жумадын оздан ошону не кылып алдым, бир аятты жаттап алдым. Жаттап алдымбы, намазым эмне болот? Бузулат. Же жылаңач абалда намаз окуп жаткан адам кийим тапты. Намазы эмне болот экен? Бузулат. Же ишара менен намаз окуп жаткан адам, мындай башыны мындай кылып окуп жаткан адам, намаздын ичинде Кудай Таала шифа берип, айыгып кетип, рүкү сажда кылууга алы жете баштады. Мындай болот да жашоодо таксыр. Же өмүрүндө казасы жок адам, өмүрүндө неси жок? Казасы жок адам. Андай адамды кандай адам дейт? Сохибу тартип деп аталат. Bunday kişiler namazды ирети менен окуу фарз. Өмүрүңүздө каза жок болсо, мисалга айталы, жумадылда неси жок? Вообще балагатка жеткеле бери казасы жок да такыр. Бүгүн баамдатты азыр окуган болбосо, ошону билип туруп пешинде окуса намазы дурус болбойт. Түшүндүңүзбү? Бул сахибы тартип дейт. Мына ошондой ташаххудтун өлчөмүнчө отургандан кийин эсине келди. Мен нем бар? Бүгүн каза намазым калып кетиптир да, баамдатым. Намазы не болду? Бузулат. Же кары имамдын дараты бузулуп, ордуна кимди тартып койду? Саватсызды тартып койду. Такыр бир, жана айтканыбыздай, бир аятты дагы не кыла албаган, туура окуй албаган адамды ордуна тартып койду. Бул жак темада өттүк го. Дараты ордуга башка эмне кылат? Тартып коет. Ошондо бир түркөйдү өткөрүп койду да. Эчтекени билбеген адамды. Жанагындай жулуп алаттарды да. Түшүндүңүзбү? Жулуп алатты өткөрүп койду. Намаз не болот экен? Бузулат. Же баамдат намазды окуп жаткан кезиңизде күн чыгып кетти. Кечигип баштадыңыз, салам бергичеңиз не болуп калды? Күн чыкты. Намазыңыз не болот экен? Бузулат. Же мисалга жума намаз же пешин намазды окуп жаткан кезиңизде асыр намазынын убакыты кирип кетти. Намаз не болот экен? Бузулат. Же жабирага мас тартып жүрөт эди. Жабира деп эмне? Гипс же болбосо таңуу, перевязка. Ошол намаз окуп жаткан кезде ташаххудтун өлчөмүнчө окуган түштү. Түшүп калды, карасаңыз не болуп калыптыр орду? Айыгып калыптыр. Анбуройн дейт го, бур деп эмне айтат да? Айыгуу. Карасаңыз айыгып калыптыр. Намазыңыз не болот? Бузулат. Себеби жанакы жерди не? Жууш керек болот да. Хоп. Же болсом истихаза болгон аял, же үзүрлүү киши, жалпысынан эле үзүрлүү киши айыгып калды. Кудай Таала шифа берди, салам бергиче айыгып калды да. Ушул сүрөттөрдүн кыскасы бардыгында намаз не болот экен? Бузулат, достор. Түшүндүңүзбү? Ва кала Абу Юсуф ва Мухаммад таммат салатухум фи хазихил масаил. Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча бул 12 мисалда намаздары эмне болот? Толук болот. Себеби акыркы фарз ордуна не болгон? Келген. Акыркы фазды аткарышты булар ташаххудтун өлчөмүнчө отурушту. Толук болот дейт. Ушул маселелерде, ушул жерде талаш бар таксырлар. Мен намаздын фарздарында силерге айтканмын, эсиңерде барбы жокпу билбейм. Вал хуружу бисунихи деген маселе бар. Адам өз эрки менен намаздан чыгуу дейт. Бир нерсе сизди мажбурлап чыгарбаш керек. Өз каалооңуз менен чыгышыңыз керек деген бар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мына ушул 12 мисалды айткан кезде Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин бул айткан сөзүнөн Имам Бардаи рахматуллахи алейхи бир маселени ойлоп чыгат. Бир маселенин өкүмүнү. Ал эмне? Адам баласы намаз окуучу өз эрки менен, өз каалоо менен намаздан чыгуу фарз деген бир өкүм чыгарат. Абу Ханифа түз айткан эмес дейт. Түз айткан эмес. Абу Ханифа өз каалоо менен намаздан чыгуу фарз деген сөз айткан эмес. Ушул 12 мисалды айткан кезде ушундан корутунду кылып эмне деген өкүм чыгарыптыр? Өз каалоо менен намаздан чыгуу фарз деген. Азыр жанкы мисалдарда өз каалоо менен чыктыбы? Жок. Бардыгыны карасаңыз
Öz erki menен emес, başka bir sebep menен namazdan ne olup jatat? Çıkıp jatat. O murunku söylemde ne dedik? Atayın darat buzsa namazı buzulbayt dedik, turabı? A bul jerde atayın emес, bul ne olup jatat? Öz erki emес, başka bir sebep menен çıkıp jatat da. Ana Abu Hanifa uşul söz aytkanda kıskası İmam Bardai rahmetullahi aleyhi vel hurucu bisun ihi degen koşumça bir fars çıkarat. Biroq bizning kitapta ataldı mı? Atalgan жоқ, taqsirlarim. Tushuningizlar ha? Biroq İmam Karhi rahmetullahi aleyhi aytadi, bu to'g'ri emas deydi. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi bu sözde aytgan emas. Bu Abu Hanifa'nın sözünün mana sözlerde aytgan kezde Abu Hanifa'nın sözden qorutundu qilib o'shanday jiyintiq chiqargan al kishi deydi. Biroq Abu Hanifa o'zi men o'sha sözde aytgan emas deydi. Bu to'g'ri emas fikr deydi. Degan sözde aytadi. Aldaylı bu жерде bu meselede şakirtlerinin sözünü to'g'ri deydi. Tushundingizlarmi? Shakirtlarning sözünü qo'llab ketadi taqsirim. O'shaning uchun mana kitobingizda dag'in mana Süleyman'ın oxirida fakazahuna va bi qawlihima yufta deb keladi. İki imamning sözüne fatva berilgan. İki imamning so'zi bo'yicha namoz emne bo'lmaydi? Buzulmaydi. Qisqasi yaxshi esingizlarga olingizlar. Bu masalada emne ekan? Talash. Albatta ehtiyotlik Abu Hanifa'nın sözü ibadat masalesinde. Biroq olimlarimizning kebirleri emnege fatva bergan? Abu Hanifa'nın şakirtlerinin sözüne fatva bergan taqsirlar. Val xuruju bisun ihi degan farzı Abu Hanifa o'zimen aytib turibmi? Yo'q. Bo'lg'oni 12 misolda aytganda, anın aytgan so'zdan tigi qo'rutundu qilib chiqarib olganda. Bu yerdagi namozni buzuvchi xuruju bisunihi bo'lganlikdan emas, bunlar boshqa sebeplar bilan buzilib jatadi. Öz erkimen namazdan çıkıp farz bolğanlıktan emas, başka sebepmen. Misalga tayammum kılıcı suvdu taptı, al ne sebepten? Daratı buzulganlıktan boldu. Al öz erkimen namazdan çıkıp farz bolğanlıktan emas da. Turabı? Emne üçün boldu namazın buzulusu? Daratı yok bolğanlıktan, daratsız bolğanlıktan. Kimi var adam, kimi yok adam. Kim tapqanlıktan, avratlı javı farz bolğanlıktan. Turabı? Oşun için İmam Karhi aytadi, bu İmam Bardai'nin bul çıkargan meselesi to'g'ri emas deydi. Eng to'g'risi öz erkimen namazdan çıkıp farz emas degan söz deydi. İmam Karhi aytadi. Qisqasi bu meselede ne var ekan taqsirlarim? Talashlar var. Xo'p. Babu qada'il fawaid. Qaza namaz atqarilmay qolgan namazlardan qazaсын o'qu to'g'ri bölüm deydi. Bir neseni жақшы esingizlerge alыңızlar. Namazdı qaza qılу бұл öte çoğun günü. Düşünüzler mi? Namazdı qaza qılу çoğun günü. Eç qaçan namazdı qaza qılbaş gerek. Bir namazdı qaza qılganda o günüge ayabay batabыз. Erten kıyamat günü bolğanda bayanғы namaz оқубай бұл дүниеде байлығы бар болып тұрып, зекет бербеген адамдардың қайғырғандығы туралы сіздер өте көп аяттарды оқығансыңар. Ұққансыңар баяндардан. Баянғы тозоқо салғаннан кейін, сілер ма салакакум фи сақар. Сілерде бұл тозоқо емне киргизди, емне себептен кирдіңер дегенде, емне деген жауап береді. Лам наку минал мусаллин, біз намаз оқубай телек. Валам наку нут'имул мискин, біз кедей қанбағалдарға не? Тамақ беріп етелек деген аятты сіздер жаттағансыңар 29-ші парада. Турабы? Ошон үчүн намазга аябай адам маани бериш керек тақсырларым. Эми бирок адам баласы катарында эгерде ошол ишке бардык, намазыбыз каза болду, намазыбызды каза кылдык. Балким үзүр менен болсо азыр айтабыз. Үзүр башка, үзүрсүз башка да. Үзүр менен намазды кечиктирүүгө болот. Түшүнүңүздөр, үзүр менен мисалга душмандан болгон коркунуч болсо, sen takır kaçıp atıbam okuy albaysız da, ulauda minip okuy albaysız. Hiç mümkünçülük yok. Düşman sizde kuvu atat. Anday mezgilde namazды qaza qılsanız bolot. Payanғы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan Xandaq soğuşunda ne oldu namazları? Qaza oldu. Düşünüzü? Je boloson janağı aytalı akuşerka ayal. Akuşerka ayal töröt mezgili da. Jana bir ayalды tuğdurup jatat. Janağı balaga bir ziyan kelip kalışı mümkün. Al qarap turbasa. Turabı? Tuğup жатқан кезде болобу же болбой андай? Болот да. Ошондо акушерка эми намаздын акыр убактында экен. Толгоо келип тууп жатат да. Эмне кылат? Ошондо намазды кечиктирсе эмне экен? Шарият рухсат берет. Кыскасы үзүр менен болгон кезде жанагы учурдагы намазды жанагындай маселеде, мисалга кээде операцияга кирип алат врачтар. Туурабы? Именно намаз убакыты келип калышы мүмкүн. Эмне болду эми? Таштап чыгып кетиш керекпи? Я.
Таштап чыгып кетсе, алга белгилүү бир мөөнөт наркоз берилген, ал өлүп калышы мүмкүн, башкасы болушу мүмкүн, караганга адам жок болушу мүмкүн, туурабы? Ошондой мезгилде врачтарга дагы не берилет, таксырым? Рухсат берилет да, таахир кылууга, кечиктирүүгө. Себеби адамдын жанын сактап калыш керек болуп жатат бул жерде. Чүнкү ошондо үзүрсүз эгерде каза кыла турган болсоңуз, анда эки маселеси бар. Анын казасын окуу, анан экинчиси тауба кылуу деген маселе бар. Азыр мына жерде биз казасын окуу деп жатабыз го. Казасын окуу. Казасын окуу менен сиз ошол жоопкерчиликтен кутуласыз. Бирок жанагы кечиктиргени үчүн болгон күнөөсүнөн тауба кылышыңыз керек. Эки нерсе бар. Азыр мисалы айталы, жумадыл бүгүн бамдатты окуган болбосо, азыр чыгат да эки рекет бамдатты эмне кылат? Окуйт. Казасын аткарды. Бул милдеттен кутулду. Бирок кечиктирди. Кечиктиргени үчүн не жазылган буга? Ал тауба менен гана жоюлат. Түшүнүңүзбү? Тауба деп эмнени айтат? Кудай Тааладан кечирим сурайсың, кылган ишиңе өкүнөсүң, кайра ошол ишке барбайсың. Ошондо кечирилет күнөөсү. Ошон үчүн бул жерде эки маселени караш керек. Кээ бирлер казасын өткөрдүм, болду, бүттү, кутулдум дейт да. Жок, ал жерде тауба деген сөз бар. Кечиктирген үчүн күнөөсү үчүн сиз Кудай Тааладан кечирим сурашыңыз керек. Ал жака кайра кадам таштабашыңыз керек, таксырым. Түшүндүңүздөр сөзүмө? Кыскасы темабыз эмне жөнүндө экен? Каза намаздарды окуу тууралуу, таксыларым. Ушул жерде бир нерсе бар дагы. Жанагы кээде каза намаздарды окууду убакыты менен окуй албай калабыз го. Мисалга айталы, жумадылда айталы, бир канча каза намазы бар. Убакыты менен окуй албайт, бирок ошонун себебини карайбыз. Эгерде үй бүлөсүнү камсыз кылуу максатында, аябай зарыл да, үй бүлөсүнү камсыз кылбаса болбойт. Же болбосо жанагындай өзүнүн негизги муктаждыктары бар. Өзүнүн тамак ашы үчүн иштеп жатат да, ашыкча эмес. Курсагын тойгозуу үчүн иштеп жаткан кезде каза намазды окууну кечиктирсеңиз болот. Бирок учурдагы намазды кечиктирүүгө болбойт. Түшүндүңүзбү? Учурдагы намазды семьям үчүн, өзүм үчүн деген максатта кечиктирүү не эмес экен? Рухсат берилбейт, таксырым. Эми каза намазды окууну кечиктирүү ушундай себептер менен рухсат берилет. Каза намазды окуунун немеси бир аз жеңилирээк да учурдагы намазга караганда. Анан бул бир. Экинчиси, баягы каза намаз, учурдагы намаз кандай милдет болсо, каза намаз окуу дагы ошондой милдет. Себеби алымдарыбыздын сөзү бар. Яжибул кадо бима яжибу бихил ада. Учурдагы намаз кандай далилдер менен милдет болгон болсо, каза намаздар дагы ошол дал ошол далилдер менен эмне болот, таксыларым? Милдет болот. Түшүнүктүүбү? Хоп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.